Кесир. Кыргызда кесир деген сөз бар. Турган турушу менен кесирик шекен деп коет. Кесири башынан ашты дейт. Отту теппе сууга тийбе кесир болот дейт. О кесирин кежигеңди кескир, суу ичкен кудугуна түкүрүп турганын карабайсыңбы дешкен. Анын бүткөн боюнун баары эле кесир, байкагын дейт. Кесирине кетти эле, эми ошонусу өз башына тийди дейт. Кызматка тура калса эле көп кесир чайкап калчу эле дейт. Менсип, бой көтөрүп, өзүн акылдуу сезип, көп калчу эле дегенди билдирген. Өмүр бою Сагынбайдын манасын жазып өткөн Акмолдо же Ыбрайым Абдрахманов да кезинде чоң манасчы болгон. Бетинен нур төгүлгөн, өтө өңдүү түстүү жигит эл үрккөндө Кытайга кошо кетип, жаза билген сабаты, билиминин аркасы менен жергиликтүү байларга жагып, кара башын тыңбага баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде жаштыктын жалыны чулгап, Ыбрайымдын эсин эки кылган махабат оту дүрт этип, жанын койбой, кызматын кылып келген бай уйгурдун токолу менен тамыр болуп, акыры бир күн так ошол сулуу келиндин койнунда суналып жатканда кармалат. Ачууга ууккан уйгура дегенде муустап салгысы келип, анан шорун шорпудой кайнатмакчы болуп, колу бутун таңдыртып туруп биттетип таштайт. Эркектик өзөгүнөн ажыраган Ыбрайым бир өксүктү кийин эстеп, атаңдын көрайы, көп турган жаш кесимде оозумдан жаңылып манаска тилим тийди эле. Акыры ошол кесиримдин жасасын тартып, өзөксүз калдым. Эми өмүрүмдү манаска сайдым. Башым көргө киргенче манас деп жүрүп өтөйүн деген экен. Айткандай эле ошондон тартып бүтүндөй өмүрүн Сагынбайдын манасын жазып алуу ишине арнап өттү. Ыбрайым Абдрахманов Чагатай тилин да жакшы билген дешет. Ошол Ыбрайым Абдрахманов 1888 жылы Ысык көлдүн жетөгүсүндөгү Чырак айылында туулуп, 1967 жылы Нарындын ат башысындагы Казбек айылында дүйнөдөн кайтып, тирүү кезинде өзүнө өзү салдырган күмбөзүнө коюлган. Мына ушул кесир деген сөз келе калган сайын оюма манасчы Сагынбай түшө берет. Ал тууралуу айтылгандардын баарына кесте өзүм иштеп кеткен. Ала Тоо журналы 92 жылы жарыкка чыгарган Улуу манасчы Сагынбай деген китептен терип алдым. Китепти жазуучу Төлөмүшев Мырзаян агам экөөбүз түзгөн элек. Көз өткөнчө манасчы менен чогуу жүрүп, оозуна манасын жазып алып, Кыргызга Опол тоодо эмгек кылган Акмолдонун же Ыбрайым Абдрахмановдун эскерүүсүндө Сагынбайдын өзгөчө касиети болгондугу. Сагынбай Кыргыздын жөн эле бир манас айтып калган кара сакал абышкасы эмес, калкка касирети тийчү кагындын кан жолун бууган касиеттүү киши болгондугу далай ирет далилденген. Айылдагы малды ылаң каптап, кара башыл жанды тумоо каптап, күн сайын бирден экиден мал жан өлө берип басылбай койгондо, манасчыны алдыртып, малды короого жыйнап туруп Сагынбайга манас айттырганда угуп олтуруп, ырыптай албай ылаң токтоп, ооруп төшөк тартып калган жандар куландан соосо кайып, төрөй албай карабасты болгон катындар аман-соо төрөп алган дешет. Болочок манасы 7 жашка чыккандан тартып жанында пайда болгон 7 жаштагы бала аны менен кошо жүрүп, кошо карып, Сагынбай дүйнөдөн кайтканда бирөтөлө көздөн кайын болуп кеткен. Катыны Мария эскерет. Ак селдечен, ак көйнөкчөн бир адам ар дайым Сагынбайдын жанынан чыкпай, олтурса олтуруп, жатса жатып бирге болор эле. Сагынбай кара сакал кезинде ал да кара сакал. Сагынбайдын сакалы буурул болгондо ал да буурул сакал болду эле. Бүйрүм кызып бүлкүлдөп жүрүп бир жолу абышка жаныңдагы киши ким деп сурасам, о Кудай аткыр, аны эмне кыласың, тим жүр деп кагып койду. 7 жашымда ошол киши пайда болду. Ошондон баштап эле мага акындык келди дечиле. Байбичеси Сайнап эскерет. Алишер агасы каза болгондо анын кийинки аялы тирүү эле. Салт боюнча ошону абышкага нике кыйган. Мария жеңе Сагынбайдын аялы болуп биздин үйгө кошулду. Жеңе аялы кыңкылдаган өтө чойеке, чоюлжуп ыйлаак болчу. Сайна, тиги Марияга теңелбей эле койчу, сен өзүң байбичемсиң деп калар эле. Сагынбай. Мария төрөдү, бирок балдары токтобой чарчап калды. Байбичеси Сайнап эскерет. Токтобой кызы турмушка чыгып көп жашабай каза болуп калды. Атасынын манас айткан өнөрү мына ошол кызында бар болчу. Көшөгө ичинде олтурса, манас айт деп ийинге чоролор чокмор менен сабачу экен. Эс алып калганда сен манас айтпа деп күйөө сурчу экен. Ошентип ал эки кысымды көтөрө албай эртеле өлүп калбадыбы? Андан кийин бурулбуй турмушка чыкты. Бул кызы да манас айтып өтө кыйналды. Оозу көбүктөн көгөрүп, кыйналып жүрүп калса болду. Кой бурул, кыйналбай айта бер деп күйөөсү айтчу, бирок бурулбуйбу?
келин болуп жылаңбаш олтурушум жарабайт деп Манас айтпай койгон. Ичине түшүп кетти деп калчу эле тайынем. Эмнеси ичине түшүп кеткенин түшүнчү эмесмин. Көрсө айтпай коюп Манас ичине түшүп кеткен экен. Мына ошондо абышка эки бирдей кызынан айрылып, бир топко чейин Манас айта албай жаман болуп жүрдү. Сагынбай 10 чакты жашка келип калган курагында козу кайтарып жүрсө бир жыгачка чоңдугу кептердей болгон куш келип конот. Кызыгып кармап алайын десе такыр карматпайт. Сагынбай кап жазып калдым дейт. Куш да кап жазып калдым деп дал Сагынбайдын үнү менен кайталайт. Таң калган Сагынбай Кудай атобо дейт. Куш да Кудай атобо деп учуп кетет. Кечинде куштун окуясын айтса үйүндөгүлөрдүн бири да ишенбей коет. Кийин ал чоң киши болуп, кадимкидей Манас айтып жүргөн күндөрдүн биринде Токмоктун базарына келет. Базардан Ташкенттик бир киши сүйлөй турган тоту куш ап келиптир деген дугат. Сооронбай Манаптын уулу дүр тоту кушту көргөнү Сагынбайды ээрчитип алат. Кирип барары менен тоту куш Сагынбайды карап алып күлөт. Мен бала кезде көргөн тоту ушул окшойт дейт Манасчы. Сагынбай куудулдук менен иши жок, сөздү шашпай айткан, токто, эч качан жалган сүйлөбөгөн адам болгон. Манас жасылып жаткан кезде ар күнү түш көрүп, баланча жери жастын болуп калыптыр деп кайра жастырар эле. Алмамбетти жазып жатканда Сакемдин түшүнө Алмамбет кирген. Эрте сал. Алмамбет кысыл чийкил жигит экен. Кашы кытайча чийилген, көзү бакыракай, үстүнө кийген ичик кызылаңдын терисинен экен. Аргылынын жоондугу чийдей бар. Манастын колу нарындагы бети каранын талаасында Бейжиңге жөнөп жатыптыр. Тиккен чатырлары ак экен деди. Кытайдын Улуучат деген жеринде жашап өткөн чоң Манасчы Эшматтын эскергени. Жүсүп Сагынбай мен Эшмат үшөөбүз жомок үйрөнөбүз деп Жапыйдын уулу Тыныбектин балтасын чаап, жылкысын багып, калтасын кагып 4 жыл жүрдүк. Сыртели Сагынбайды, Черегели Жүсүп жомок айттырып жүрүп жомокча тандырды. Биздин чоң багыш андай иш менен кери жок, менин атым чыкпай калды деген экен. Сагынбай бир жолу Назар менен Нармантай, Келдибек, Балык, Тыныбек баарысынан байкасам артык билет Акылбек деп болжол менен 1840-жылдары жарык дүйнөгө келген Акылбек Манасчыны өтө жогору баалаган экен. Акылбектин ашкере талантын жогору баалаган дагы бир улуу Манасчы Саякбай Каралаев Акылбекке кезиктим. 9 баласы. Жакшы байбичеси өлүп, өзү 80дин 5-6сына барып калган кез экен. Ошондо да кебелбей Манас айтып турду кайран киши деп келип, Акылбектин айтуусунда Алмамбет менен Чубактын жол талашкан жерине мындай саптарды келтирди. Ойлосоң боло, ой Чубак, олоңдогон кысталак. Каалап билдим дилиңди, калжырайсың жөнү жок. Кан кылгын дедим кимиңди. Караалдуу Манас болбосо кагар элем сенин мен капкайда каткан жиниңди. Мен талак кылдым артымды, таштап келдим калкымды. Мен кыйноого салдым уркумду, кыйып келдим журтумду. Жайымдан качып адаштым, жаманыңа жанаштым. Какылдайсың жөнү жок. Кан кыл деп айтып бу сени кандыкты качан талаштым. Карзыңды качан санаттым деген экен. Ыбрайымдын эскерүүсүндө Акылбек Манас эпосун калмак тилинде да айта билген. Акылбек текесте жылкычы болуп жүргөн кезинде Манасты калмактын ичине кирип барып калмакчада айтып жүргөнүн, көлдүк атактуу манасчылардын 7-өөнү тең көрүп калганын, ошолордун эң кыйын Акылбек болгонун айтканы жазылып калган. Сагынбайдын күчтүүлүгү Акылбектен көп талгандыгында. Сагынбай ашта тойдо жар чакырган ырчы да болгон. Кадимки Төкмакын Исмайыл Борончиевдин эскергени. Бир жолу Кочкордогу Сарбагыш элинин бир кадырман адамына аш берип, ашка жарчы кылып Каражаак Калмырза менен Сагынбайды дайындашат. Калмырза ырдайт: ашка келген калайык, келиптирсиң эртелеп. Бүгүн конок алгын деп урушпагын желкелеп. Сабыр кыла тургула союшмаалы эртерээк. Бүгүн конок алынбайт, эртең аты чабылбайт. Десе Сагынбай: жакшы адамдын пейили жамандыкка малынбайт. Туура сүйлөп иш кылган тууганына таарынбайт. Бүгүн тамырыңды таап жат, кудаң болсо кууп жат, тең түшүң болсо терип жат. Эртең конок алынат, буйрган тамак табылат. Акмайга тоюп аласың, ачкамын деген жаңылат дептир. Ошентип экөө эртеси да жар чакырат. Ошол маалда кандайдыр бир себеп менен Сагынбай бөлүнүп кетип кайра келет. Калмырза Жумгалдык 1 манапты мактап 10 сом алыптыр. А кезде акча баалуу кези. Бир кой 50 тыйын. 10 сомуң 2 жылкынын баасы. Калмырза кайтып келген Сагынбайга: 10 сом алдым ол жого манабын мактап Жумгалдын. Оозуңдун жок салуусу, ошондон сен кур калдың десе, Сагынбай: чалгынга чоңу баруучу, чабалы үйдө калуучу, соорунга чоңу баруучу, сонунда олжо табуучу,
солдой үйдө калганы соогатка теңин алуучу деп ырдап 10 сомдун 5 сомун алган экен. 1929 жылдан баштап айылдын чоңдору Сагынбайды кодулай башташат. Байманап тынырчысы 2 аялы бар деген кеп сөз көбөйөт. Сагынбай кой бул жер болбой калды деп Ысык көлдүн күнгөйүндөгү карындашынын жанына катыны Мария, бала чакасы жана 30 чакты жылкысы менен көчүп кетет. Сагынбай 16-жылы Кытай жерине үркүп барып, 17-жылы кайра келип, ат башынын Жаңы күч деген айылына радио угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели, кадимки Жолдубай Кайыповдун айылына Черик уруусундагы кыта туругунун бириникинде туруп калат. Ошол кездеги калк билермандарынын түркөйлүгүнөн улам улуу манасчы бир калам көң үчүн манас айтып, аш-жалаңач балдарын баккан күндөрү болот. Ат башынын байманаптары манас семетей десе секирип, жандарына жуутпай, кайдагы немесин каңкылдабасынчы деп тыйып, айттырып уккан эмес. Укмак тургай кадимки Казыбек казалчынын атасы Мамбет Имен би Сагынбай манас айтып жаткан бир тойдо эл алдына басып келип, "Сагынбай, сен шарияттан тышкары аңкылдап ырдаганыңды койсоң болбойбу" деп катуу жемелеген. Манасчы Малабек деген жакыр адамдын жаман тамында 2 аялы, 5 кызы, 1 эркек баласы менен жашап турган. Кытаттын ичин кыштадым, кыздарымдын баарысын суу арча менен ыштадым деп ошондо ырдаган. База Касыбектин атасы Мамбет Иминдин асан чакыртып койгон аты Күчүк болгон. Күчүктүн атасы Ноорузбайдын санжыра айта билген чечендигин, ырчылыгын шабдан жакшы билгендиктен Ноорузбай өлгөндөн кийин баласы Күчүктү болушка 3 жылдай катчы кылып таптап жүрүп, анан бий шайлаткан. Бий болуп, эл бийлей баштаган соң Күчүк өз атынан уялып, бие союп, Күчүк атын Мамбет Имин кылып өзгөрткөн. Камчы кармап, ат минип, мансап күтсө эле дээринде жогары бир кыргыз көбөт эмеспи. Шабданга таянган Күчүк да Күчүк атынан арылып, Мамбет Иминге айланары менен көп кесир чайкап калган. Өзүнчө өргөө көтөртүп, байманаптар менен алыш бериш кылып, айылдын ак карасын тейлеп турган кезинде Мамбет Имин өз жумушу менен кетип бараткан кишилерди жигиттерине чакыртып алып, "Капырай, Сокрит Бокжалайлекте кайда аттандыңар? Биякта Мамбет Имин деген агабыз бар эле. Анын үй жайы бар эле. Качан болсо Кудайы коногума деп жайылып жазылып турган пейили бар эле. Жайыл дасторкону белен эле. Төрү кенен эле. Саламдашып кетпесек чеки болор деп эси бар инилерим өзүлөрү эле айттырбай келеби деп күтүп турсам, кылоосу түшүлек балдарга окшоп кетип баратканыңардан таарынып калбасын деп чакыртпадымбы? Жолоочу арыган менен жол кармак беле, түшкүлө кагылайындар. Кымыз ичип эт жеп, ооз майлап албана шашпай кеткиле" деп үйүнө өзү баштап кирип баратып шымаланган жигиттерине көзүн ымдап койгонун тигилер кайдан билсин. Анан бир чайганамдан кийин чыкса эле кызыл ала болуп муздалган аттар, бири терисин сыйрып, бири ичин жарып, бири шалап-шулап арыдан бери устукандап жаткан касапчылар. "О, куу тумшуктар, таза куу тердик неме турбайсыңарбы? Атты кантип ушинтип минсин? Айбан малды силер аябасаңар, мен аяп минтип сойдуртуп койдум. Кечинде келип эт жеп кеткиле" деп жылмайып, кокус каяш айтып кайышса жигиттерине жинин кактыра сабатып, эр токумун жонуна көтөртүп туруп жолго салмай өнөр Мамбет Иминдин мансап көптү болгон мезгилинде күчөгөндөшөт. Ушинтип улуу манаска дилин бербей, кесирлик кылып, улуу Сагынбайды көпчүлүктүн көз алдында шагын сындырып тилдеп, жаш баладай кагып силккен Мамбет Имин 1929-жылы ат башынан чортек боогачы болуштар менен кошо 2 аялы, 1 жашар кызы уулу Казыбек болуп сүргүнгө айдалып, ошол бойдон ат башыга кайтпай калды. Сөөгү кайда калганы белгисиз. Артында Казыбектин казалынан башка анда тукум калган жок. Сагынбай Орозбаковдун манасын эле эмес, анын баскан тургандан бери жазып калтырган Ыбырай Абдрахманов минтип эскерет. 1925-жылдын март айында Сагынбай экөөбүздү Ташкентке Илим изилдөө институту чакыртып барып 10 күн турдук. Ташкентте Арабаев Ишеналы, Сыдыков Абдыкерим, Тыныстанов Касым, Токпаев Турдалы, Тойчунов Ыбырай бар экен. Булар Сагынбайдан манас айттырып, же кара сөз айттырып бир да угушпады. Сагынбай жолдо келатканда мага "Эми чоңдор абдан айттырып сынды айтко. Кайсыл жерден айтсам, жакшы айтсам экен" деп аябай толкундап, тынбай айтып келген эле. Жаш чоңдор болуп толуп турган кез экен. Ишеналы Арабаев Сагынбайды каардап, "Иттин тезеги дары десе дарыянын башына чыгат" деген рас го. Сагынбай, билген манасыңды тез жаздырып бүтпөйсүңбү? Болбосо сотко беребиз" деди. Касым Тыныстанов,
Саке сиздин жастырган манасыңыз өзбекче болуп калыптыр. Анан жууду бетини, акка буруп ниетини, анан жууду колуну. Ушу жашка келгиче арстан манас жаш бала көрбөгөн мындай жолуну. Саке сиздин манасыңыз 4 жолдон уйкашпай, 5, 6, 7 болуп уйкашыптыр деди. Анда Сагынбай, мен башынан бери айтып келаткан сөздөрүмдү 4 жолдон уйкаштырганда кедейленип калбайбы деп жооп берди. Сагынбай катуу ызаланды. Бул ким деген өзү, кайсы элден болот деп сурады. Мен көлдүк саяк дегенимде Сагынбай, мен дегеле көлдүктөн жакшылык көргөн эмесмин. Мени сарбагыш деп, ормондон берки кекти кектеп жаткан го, деди. Сагынбайдын капа болгонун Сыдыков Абдыкерим сезип, кой Саке, эмки балдарга сиз таарынбаңыз деп экөөбүздү үйүнө алып келип кондуруп, көңүлүбүздү жайламыш болду. Ушул жерден чегинүү жасап Сагынбайдын манасындагы бетини, ниетини, колуну, жолуну деген сөздөрдүн өзбектик эме эле кыргыз сөздөр экендигин же бөлөк бөтөн тилден кирбей эле байыркы кыргыз кыпчак тилинде кезелтен бери айтылып келаткан, сүйлөнүп келаткан өз сөзүбүз экендигин, бул сөздөрдү эне тилин чала билген азыркы кыргыздардын акыркы мууну унутуп салганын эсине сала кетпесек болбос. Мындай мисалдар Сагынбайдын манасында арбын кездешет. Мисалы далил келтирели. Сагынбайдын манасынын 344 бетинде ачкасынан оболу ат союп ишти каныны, кетүүсү жолун биз тосуп кетирдик минтип саныны, алдарын өзү билген соң өздөрү кыйды жаныны дейт. 355 бетте. Көрүп жүрсүң өзүңөр көкөнөр көлүнү, адам арам өлгөндөй көбү шамы чөлүнү, тегеренип келдиңер темирин оор көлүнү, текши көрүп келдиңер текшигердин чөлүнү дейт. 836 бетте. Ырчылар айтып ырыны адам алып билгисиз алоокенин сырыны, акыл жетип болжогус аңгеме кылган чырыны, кайдан таап айтайын калп кошулбай чыныны деген сөздөр бар. Ибраим Абдрахманов эскерет. Сагынбай экөөбүз кыйла кагуу жеп алып, кайта келип Кочкордо Сагынбайдын үйүнөн чоң казатты жастык. Сагынбай баштагыдай көөндөөнбөй, Ташкенттен алган жараат айыкпай, мен жалынып жалбарып, ар жак бир жагына чыгып атып, араң айттырып жаздым. 1926 жылы Манасты жазып бүттүк. Сакем чоң казаттын урушун, Манастын өлүмүн эң тар жаздырды. Мен канчалык жабышып айтсам да менин билгеним ушул деп болбой койду. Сагынбайдын семетеи эң башкача кызык эле, жазылбаган бойдон өзү менен кошо кетти. 1930 жылы май айында Сагынбай дүйнөдөн кайтты. Алыкул Осмонов жазат. Ал кездеги тайк адамдар, жек көрүндү улутчулдар Манасты жазып алуу ишине маани беришкен эмес. Сагынбайга жардам берүүнүн ордуна сен саяксың, андыктан Манасыңды өрттөп салабыз деп уулашкан. Улуу Манасчы ага карабастан ак молдону ээрчитип алып, Манасын 4 жыл бою жаздырган. Ал эч кандай эмгек акы да, калем акы да алган эмес. Манасын жастырып жатып Ыбырайымга, азыркыбызга кейбейли, кийинки укум тукумубуз үчүн кейили. Жүр нарыга салбай жакшылап айтып, жакшылап жасалы. Булар билбесе кийинки калыс өспүрүмдөр билип, бизге рахмат айтып, ыраазы болор деген экен. Сагынбай эл чогулуп көп бирерине көзү жетсе, укмуштай кызып төгүп айтаар эле. Бир эле окуяны ар бир айтканда бир калыпта кылбай, башкача айтыш анын өз ыктыярында болгон. Сагынбай толугунан келген, тегерек, кызыл жүстүү, тиштери кашкайган ыраңдуу, ырдаганда тиштери кашкайып турган киши эле. Сагынбай ырдаганда үнүн ар кандай кубултуп жиберчү. Көөдөнү кенен, үнү кубаттуу болчу. Сагынбай Манас айтканда алдына сармайдан аякка куйдуруп коюп айтаар эле. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.